Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга сыйырмат. Генеральный прокурор, менде мындай суроо болуп атат. Экс-президентти чакырдыңар беле? Ушу маселени карап атканда да. Азыр бүгүнкү күндө экс-президентти чакырганга мыйзам жол бербейт. Неге? Статусу экс-президент деген статусу бар. Мейли анда. Өкүлүн чакырдыңар беле? Жок. Себеп? Өзүн чакырсак, анан өкүлүн кошо чакырабыз да. Өткөндөгү спецкомиссияда бир тарапты карады. Алар да чакырган жок, экс-президентти да чакырган жок, анын өкүлүн да чакырган жок. Мен ойлойм, бул туура эмес. Себеби бул экс-президент жөнөкөй киши эмес. Бул 6 жыл биздин өлкөбүздү башкарган киши болчу. Мунуңар туура эмес болду. Экинчи маселе. Сиз жана айтып кеттиңиз, Конституционный палатанын чечими бар. Жана процедура экс-президенттин статусун алуу боюнча процедура киргизиш керек болчу. Бүгүнкү учурда ал кабыл алынган жок. Туурабы? Процедурасы ошо кепилдик, президент ишмердин кепилдиктери жөнүндө 12 статьяга кирип атат. Бирок 12 статьяда жалпы эле суроолор жазылды. Өзү процедура жазылган жок. Ошол жерде жазылып турат, кандай тартипте алынышы керек. А регламентте дагы өзүнчө жазылып турат. Регламентте жана 136 беренеде азыркы действующий президент эмеси. Бирок сиз билесиз, аны бизде аналогия права жок. Жогорку кеңеш андай чечим кабыл алганга укугу жок болчу. Туурабы? Анан дагы кое туруңуз, мен бүтөйүнчү. Жогорку кеңеш эң башынан баштап мына токтомдорду биз кабыл алып атабыз, бирок ал мыйзам бузуу менен алынып атат. Сиз ошого эмне дейсиз? Аткаруу үчүн бүгүнкү күндө бизге комиссиянын чечими барды. Биз аткарып өзүбүздүн корутундубузду бердик. Эми комиссиянын түзүлүшү деле мыйзам бузуу менен келген. Комиссиянын түзүлүшүн бул депутаттар тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан түзүлүп аткандан кийин аткарууга бизге жөнөтүлүп атат. Биз корутунду берип атабыз. А калган маселе өзүңүздөр чечесиздер. Эми жиберип аткандан кийин сиз прокуратура болгондон кийин сиз мыйзамдуулукту карабайт белеңер. Ал жерде комиссия түзүү боюнча регламент законунда прокурор атайын комиссиянын корутундусун бышыктоо боюнча өзүнүн корутундусун берет деп айткан. Мейли, ошо мыйзамга таянып атасыз. Анда прокурор аякта 7 беренеде эме 7 пунктта жазылуу. Генеральный прокурор 1 айдын ичинде карап чыгат. Сиз бүгүн 1 күндө карап чыктыңыз. Асел Союзбековна, мен жана айтып өттүм, да кайталайын сизге. Мен качан күндөн баштап карап өткөнүбүздү, атайын комиссия карап күн баштаган күндөн баштап, ошол күнү массалык каражаттарына 9 пункттан турган айыптоо коюу алдын ала чыкты. Мыйзамдын талабына ылайык биз ошол күнү, ошол 9 талап боюнча коюлуп жаткан, каралып жаткан күнөө боюнча биз кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрин ошол күнү каттап, атайын группаны түзүп иштей баштаганбыз. А бизге 20 июнь күнү кечиндеси саат 5:30 тиги жогорку кеңештин чечими келди. Комиссия 24-түндө биз заключениябызды бердик. Ага чейин биз иштеп жатканбыз. Комиссия баштады деп атасыз. Сиз айтып атасыз, биз мыйзамга таяндык. Кайсы мыйзамга таяндыңар? Комиссия өзүнүн корутундусун чыгара элек, сизге жөнөтө элек, сиз уже мыйзамга таянып, биз группа түзүп карап чыгып баштадык деп атасыз. Биз Асел Союзбековна, биз жазык процесстик кодекстин негизинде иш алып барабыз. Ал жерде жазылып турат. Кайсыл жагдайда кылмыш жөнүндө билдирүү. Кайсы беренеде? Азыр айтасыз статьясын. Мейли, кийинки анда айтып коесуз мага. Айтабыз статьясын. Дагы суроо болуп атат. Сиз жана докладта айтып кеттиңиз, Батукаевдин көрсөтмөсү. Батукаевдикыбы же Атахановдукубу? Асел Союзбековна, мен жана айттым. Батукаевдин көрсөтмөсү деп адашып алдым. Артыкбаевдин көрсөтмөсү деп.
Атаханов. Дагы адашып атасыз. Атахановдун Мейли, көрсөтмөсү. анда Атахановдун көрсөтмөсүн баарыбызга таратып бериңиз. Же 10 секунд. баарыбызга таратып бериңиз, же азыр муяктан Атахановдун көрсөтмөсүн окуп бериңиз. Асел Сөзбековна, мага бул мыйзам жол бербейт. Мен сизге окуп да бербеймин, копиясын да бере албайм. Анда бизде көп суроолот ал боюнча. Балким ал киши берген жок көрсөтмөнү. Бул официалдуу түрдө тергөөнүн адвокаттын көзүнчө берген көрсөтмөсүн мен көчүрмөсүн алып келип көрсөттүм. Ошону бизге таратып бериңиз, мен талап кылам. Мен сиздин талабыңызды аткара албайм, мыйзам мага жол бербейт. Рахмат. Üçüncü mikrofon процедурный. Урматтуу Дастанбек Асылбекович, Асел Сөзбековдун тарабынан комиссиянын атына сын айтылып кетти. Өзүнүн сөзүндө комиссияга экс-президент Алмаз Атамбаев чакырылбады деген себепти айтты да. Биз ага айтканбыз, мына официалдуу түрдө массалык маалымат каражаттарга маалымат бергенбиз. Бул стенограмма үчүн. Экинчиден, ошол эле заседанияда чыгып Асел Сөзбековдун ушул маселени айтканбыз, мына трибуна бош, келсе ушул жерге келип көрсөтмө берсин деп. Эми үчүнчү жолу кайталанып атат да. Ошондуктан мындай саясий жакка боекторго алып барбасак, бар мыйзам чегинде жасасак, биз мүмкүнчүлүк бергенбиз. Азыр деле мына кабыл алганга чейин келип көрсөтмө берсин да. Бирок эртең буну негиз кылбасын, чакырылбады деп. Биз чакырып, Кыргызстандын бардыгы билет. Атамбаев комиссиянын ишине чакырылган. Бирок Атамбаев негедир билбеймиш болуп атат буну. Андай кылбаш керек. Мыйзамды сыйласа келсин да ошол жерден көрсөтмө берсин деген биз эч жактан бери айтып келатабыз. Азыр деле ошондой сунушту киргизебиз. Рахмат. Экинчи микрофон процедурный. Эми урматтуу комиссиянын мүчөсү, эми мен айткан сөзүмдү комментарий кылбасаңыз деле болмок. Себеби Алмазбек Шаршенович бул көчөдө жүргөн киши эмес. Бул бүгүнкү учурда экс-президент. Бул киши Кыргызстанды 6 жыл башкарган. Госпротокол деген бар. Өткөндө мен сиздерге айткам, госпротокол боюнча экс-президент 5-орунда турат. Эмне үчүн Кыргызстанда мындай бир жакшы майрамдарды бирдекелер болсо официально чакырасыңар, а ушундай жерге чакырбай биз айттык дейт. Эми айтса көп сөз айта бересиң да. Чакырып айтып белеңер. Ошондуктан мен азыр мына ген прокурорго да суроо бердим. Эмне үчүн чакырган жоксуңар? Калп болсо да кагаз жөнөтүп койбойт белеңер. Рахмат. Асел Сөзбековна, биз экс-президенттин статусу алмайынча президентти чакырып, адан бир түшүндүрмө алганга мыйзам бизге жол бербейт. Эгерде сиздер экс-президенттин статусун алып берсеңиздер, официалдуу түрдө повестка менен чакырылат. Өзүнүн өкүлү менен келип көрсөтмө береби, өзү келип береби, ал мыйзам талабына ылайык болот. Ал эми жанагы билдирүү 149-статьясы болуп эсептелинет. Бул жазык процесстик кодексинин алгачкы текшерүү органы ыйгар муктуу кызмат адамы, тергөөчү прокурор жасалган кылмыш же болбосо жорук жөнүндө арыз, кабарлама алынган учурдан тартып, же кылмыш жорук жасалгандыгын айгинелеген жагдайларды түздөн түз тапканда, бөлүнүп берилген жазык иштин жана жоруктар жөнүндө иштин материалдары келип түшкөндө, ошондой эле сотко чейинки өндүрүш материалдары чет өлкөлүк мамлекеттен келип түшкөндө, токтоосуз 24 сааттан кечиктирбестен тиешелүү маалыматтарды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизүүгө милдеттүү дейт. Ушунун негизинде биз милдеттүү каттап териштире баштаганбыз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычевич. Рахмат. Бул маселеде мен бардык күч органдарын абдан дыкат иштөөгө, шашпоого жана эч кандай кымындай дагы шек жаратууга негиз бербей иштөөгө чакырат элем да. Анткени азыр шашып кетсек, кийин дагы көп суроолор жаралышы мүмкүн. Бул жерде эч кандай саясий боек, саясий оппоненттерге багышталбай, бир гана мыйзамдын, адилеттиктин, калыстыктын алкагында болуш керек деп ойлойм. Ошол эле убакта экс-президент дагы ар кандай чагымчылдыктан алыс болуп, экс-президент деген статуска ылайык жанагындай туруктуулукту, стабилдүүлүктү башка орунга коюш керек деп ойлойм. Өткөндө мен ушул жерден трибунадан эмне үчүн Түштүк Кореяны мисал келтирдим. 8 президенти камалып чыкты деп. Анткени мындан кийинки келген бийликтер
кымындай дагы бир дагы ушу ынтыксыз иштегенге аракет кылып калат. Жанагындай жан сакчылары менен саясий уюшкан мафиялык бандиттик топторду түзгөндөн оолак болуп калат. Ушул жагынан биз келечек муунга кийинки Кыргызстандын тарыхында сабак боло тургандай таза иш жасашыбыз керек деп ойлойм. Буга чейин мына бир ай мурун дагы айттым. Украинаны мисал келтирдим. Украинанын мурдагы президенти Януковичтин жашаган резиденциясы, хан сарайы, анын керек болсо жанагы улуу сөздө уят жок унитазы алтындан экени. Ошонун бардыгын азыр Украинада коррупциянын символу катары музей кылып алды. Туристтерди тартып атат. Эли жакыр жашаганда өзү, эли итке мингенде дагы өзү ушинтип хан сарайларда ушундай бир чардап, жыргап жашаган деп келечектеги муунга аябай сабак боло турган кылат. Ошон үчүн биз азыр эч кандай саясий бир чагымчылдык калтырбай, Кыргызстанда ынтымакты, стабилдүүлүктү башка орунга коюп, ошол эле убакта мындай күч органдары калыс, таза, ынтыксыз иштеш керек деп ойлойм. Рахмат. Жанарбек Кубанович, рахмат. Биз негизи жазык процесстик кодекстин ичинде гана мыйзам чегинде кылмыштын тергөөсүн алып барабыз. Урматтуу баш прокурор, айтсаңыз, мына азыр бизде токтом долбоору турат. Президенттин экс-президент деген макамын алып салуу боюнча. Бунун кесепеттери кандай болот ушул макам алгандан кийин? Туура суроо болду, Анвар Артыкович. Мыйзам талаасында иш алып барабыз. Биз жазык процесстик кодекстин чегинде иш алып барабыз. Эгерде ушул токтом кабыл алып экс-президенттин статусу алынатыган болсо, тергөө органына чакырылат. Көрсөтмө берүүгө ал киши мыйзам боюнча көрсөтмө берүүгө да укугусу бар, көрсөтмө бербегенге да акысы бар. А бирок кылмыштын материалдары боюнча Атамбаевго түздөн түз берген күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар. Биз чакырабыз, ошолор боюнча ал киши Атамбаев сөзсүз өзүнүн түшүндүрмөсүн бериши керек. Жана айтылып өттү, өзүнүн мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусу менен сөз келсе болот, адвокат жалдаса болот, мыйзам талабында, мыйзам чегинде иш алып барабыз. Ал бүгүнкү күндө Анвар Артыкович, экс-президент Атамбаевдин үстүнөн кылмыш козголду деген маселе жок, козголгон жок. Мыйзам талабы ушунда бүгүнкү күндө. Ошол тергөө аракеттеринин баардыгы жүргүзүлгөндөн кийин Атамбаевге айып койгузуу боюнча жетиштүү далилдер табылса, прокурор кылмышка шектүүсүң деген билдирме берилгенден баштап, ошол күндөн баштап кылмыш козголду деп эсептелинет. Биз ал процедураларга жете элекпиз. Мен тактап алайын. Экс-президенттин башка льготтары да бар да, охрана деген башка. Ошолор эмне болот деп атам ушу? Бардыгын айтып берсеңиз. Бул кепилдик мыйзам боюнча ал жерде көрсөтүлгөн өзүнүн жеңилдиктери соттун мына мыйзамдын талабында турат. Чечиминин күчүнө кирген чечим негизинде бардык кепилдиктери алынат деп турат. Анда мага ушул логиканы түшүнтүп бериңизчи. Экс-президенттин кепилдиктери бар, бирок алып койсо ошол экс-президентти, кепилдиктери артынан кетиш керек да. Бирок мыйзамда жазып турат, соттун чечими чыкмаганча чейин алганга эч кимдин укугу жок деп. Мен сизге айттым, статус алынгандан кийин бул Атамбаевди күнөөлүү, сен моундай статьяны жасадың деген бул жерде айтылган жок. Жок, экс-президент болбой калса кепилдиктер Ошо жазып атат, мыйзам соттун өкүмүнүн күчүнө кирген өкүм негизинде кепилдиктер алынат деп турат. Жакшы, муну сиңер түшүп калды, эртең ушул вопрос чыкпасын да. Экинчи суроо, бир топ депутаттар, СПКнын юристтери Конституциялык палатага депутаттык комиссия мыйзамсыз деп арыз берген, ал кароого алынып тур. Закон боюнча сотто каралып аткан маселе токтоп туруш керек да калган маселелер, туурабы? Кандай дейсиз? Азыр сотто каралып жаткан бир дагы иш жок бул жерде кылмышчы. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасында иштеп жаткан мыйзамдардын чегинде иш жүргүзүп жатабыз. Эгерде кайсыл гана тарап жаран, кандай гана тарап болбосун, конституцияга туура эмес кабыл алынган мыйзам десе, Конституциялык палатага кайрылганга укугу бар. Конституциялык палата эгер ушун чечим чыгара турган болсо, бүгүнкү болгон чечимдердин баардыгы жокко чыгат да, туурабы? Мен муну айта албайм, Конституциялык палата кандай чечим кабыл алса ошого карап чечилет да.
Жок, эгер туура кабыл алса дейм да. Ушундай болобу? Конституционный палатанын чечимине карап айтайлы. Эми юриспруденцияда обычно сот карап атканда маселе токтоп туруш керек да. Мен сизге айттым, бүгүнкү күндө сотто каралып жаткан кылмыш иши жок. Жок, кылмыш иши эмес, ошол комиссия мыйзамсыз деп карап атпайбы Конституциялык палата. Ал Конституционный палата өзүнүн чечимин берсин. Ошого карап турган мыйзам чегинде Эми карап. ал 6 айга чейин берет да. Эми дагы бир неме да. Мына бүгүнкү сөзсүз, конечно, бүгүнкү токтом кабыл алынат, буга шек жок. Бирок тарых үчүн айтып коюшубуз керек. Бул өтө эл айтып атат, Барбаросса планы болду, космос илдамдыгында кетип атат деп. Мына бүгүн айтылган сөздөр ичинде айтайлы, мына Пархатыга мүлкүн сатса Атамбаев күнөөлүү. Немеден кой таштан экинчи вторичный рыноктан, мамлекеттен эмес, фонддон эмес, жер сатып алса дагы сатса дагы, алса дагы күнөөлүү деп атасыңар да. Бул эмне деген логика? Эч нерсе деген логика эмес, бул мыйзам чегинде болгон нерсе, Анвар Артыкович. Мен айттым, бул жерде экс-президент Атамбаевди акыркы күнөө коюп, сотко өткөрүп берип аткан жерибиз жок. Атайын комиссиянын коюлган айыбын биз бышыктап, тастыктап, кылмыштын белгилери бар деп гана корутунду берип атабыз. 10 секунд. Рахмат. Эми бүгүн ушу далилденген факттарды көбүрөөк айтып, көбүрөөк эфирге чыгарып, элдин кулагына сиңсин деп атабыз да, элдин пикирин, оюн бурабыз деген ой болуп атат. Рахмат.